Абылдын аты өзгөнүн өзгөчө күлүгү сүлүк карасы. Бүгүн ушул сүлүк каранын маалыматын берип өзгөн жергесине жүрөбүз. Ассалому алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Улактын атын издегендер болсо, мынакей сиздерге тартып маалыматын жеткирейин. Абылдын айтымында ушул терекке таанымал мен деген жыйындарда түтөгөн жерлерине жеткирип барып турган атым дейт. Азыр маалыматын бир четинен сурайбыз. Анда эмесе сиздер аттын басканын байкаңыздар. Ат жаккан болсо экрандагы номерлерге кайрылып маалыматтарын кенен ара алып келип минип көрүп алсаңыздар дагы болот экен. Кайта бер Абыл эним. Ат ээси Абылдан мен маалыматын Абыл атты сокуп туралы. Ассалому алейкум да бир жолу. Ороз ай кут болсун. Таксыр. Бул аттын маалыматын бере берели. Аттын жашы жаз болуп калды, 6 ай болуп калды. Кол бала өзүнчү. Кол болот. Өзүнүн чоң аттары бар, туз бар эле, ошонун балдары. Таста жакшы жайгап жүргөн эле. Аттын ушу бою 60-ын тегереги да. Чоң эмес, өзүнө жараша, ден соолуктары жакшы. Чейүүчү. Жакшы. Айыптары жок, Кудайга шүгүр. Була боюнча айтып кетсек, була тамай. Калаган жыйнап бар, албаса болот. Жыйындарда турат, жыйындарда жарап жүргөн, чабып жүргөн ат. Сорундары Кудайга шүгүр эле. Бүйүрүн айтсак, бүйүрү жок, бүйүрү тамай. Быйыл мына 24 гана катта карматып калганы үйүндө жүрдү. Тамай жерде паттаган көп. Жакшы. Жакшы экен. Чоң улактардын баарына аралашкан кашышкан ушул өрөөнүн дейсин иним кандай улагы жөнүндө озеки дагы бир эки айтып өтсөң болот. Барган турганы кененирак. Улак тизгин менен. Атчы. Ушул немеси таноосу чыгып турган келеге чейин барат да, таноосу көтөрүлүп көрүнүп турат да. Европалардын арасында да жүрүп атабы? Турат Кудайга. Жакшы экен. Айланат турат келеде. Өзүң эңсеген жериңе жетесиң да, салсаң, ат курч. Камчынын эле кереги жок да. Кылайын болду. Жакшы экен. Чабып көрсө болот. Аттын ден соолугуна жок. Жакшы экен. Убагында былтыр мурдагылар жакшы кырларга келип жүрдү, эми азыр сатылбады эле. Анда өзү чабабыз деген кызыгуу менен жүргөн. Быйыл не баягы немеси барго, керек болсо терек жылат деп. Кийин керек болсо ошол максатта сатат эле. Жакшы экен. Иним сүлүк каранын баасы канча? Сүлүк каранын баасы 650 миң сом. Кем болот. Жакшы экен. Мынакей, мен жакындан тартайын. Маалыматын уктуңуздар. Калганын ушул экранда номерлери кайрылып, Абылдын өзүнөн тактап сурап, териштирип алсаңыздар болот экен. Ушу тегеректеги палбандарын көп эле чапкан дейт. Бардык палбандан сураса бунун өнөрү тууралуу айтып берет деп атасың, а? Жакшы, арт жактары. Абыл, нар жакайдагы могу соору өзгөчө экен, узун. Тоголоктугун, чаткан, кеңдигин, курчтугун карасаң, болду кайта берин. Абыл оозду элпей окшойт, э? Оозу да орто, токтоп кайрылгандары жакшы го? Оозу орто. Бел узун. Сулуулугун карачы. Мына ушулат. Өзгөндүн жанагы центрине жакын жерде экен. Эмне кайсы айыл деп коет эле бу жерде? Прогресс. Мал базарга жакын жер экен. Артында эле мал базары турат. Бул сүлүк караны кол бола деп атасың. Келин мен мунун өзгөчөлүктөрү. Кулунан бери өзүнүн бээнин өзү таптын балдары. Анан өзүбүз улакка чабабыз деп бээн чыгылабыз деп алып калганбыз. Аттын жооштуктары баардыгы жоош экен. Колго, акалаганга баардыгына жоош ат. Аттын ден соолуктары таза. Кышы менен чабылды. Кышы менен чабылып, чуңасын 2-ден 3-тен улак кары жүрүп чыгылып турат. Фигура дагы жакшы экен атты. Мына омуросу, турганы, мойну, мына сорлору дагы. Казыктары да таза экен. Жактарынан бери чырамдарын көрсөтүп чабылганын издери деген. Айланганда төбөленген оналар, үстүнөн сыдырып түшкөн аналарды. Тоо айланып калбадыбы азыр? Ana mına soru da sonuna gene art çaka da üstüge da uzunluğu. Nasıl eken sülük kara? Nomurda aytalım +996 559
77 71 71 77 77. WhatsApp numarası var mı? WhatsApp